Саламатсыздарбы кымбаттуу студенттер. Касым Тынысанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин колледжи окутуучу Туркбаева Аида Канатбековна. Сиздер менен физика сабагы. Бүгүнкү күндүн темасы спектрлер жөнүндө түшүнүк. Жарыктын корпускуляrdык толкундук жаратылышы. Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай жарата алалык. Бир туугандарыбызды карап, ата-энелерибизди карап, бир жылмайып коелук. Билим сага урмат сый алып келет. Билим сага акыл-ой кубат берет. Канча билсең ошончо үйрөн окуу, билимдүү тилегине дайым жетет. Демекчи, студенттер ар дайым илимге умтулалык. Сабактын максаты спектр жана жарык булактары жөнүндө түшүнүк аласыздар. Спектрлер кандай түрлөргө бөлүнөрүн жарык теориясынан айтып бере аласыздар. Турмуштагы мисалдарды угуп жана байкоо менен ойлоо сезимиңиздерди калыптандырасыздар. Кандайдыр бир заттын нурдантуусуна кирген жыштыктардын жыйындысы бул заттын нурдантуу спектри деп аталат. Ал эми каралып жаткан зат тарабынан жутулуу жыштыктардын жыйындысы анын жутулуу спектри деп аталат. Ар кандай заттардын нурдантуу спектрдик курамы ар башка болот. Бирок ошого карабастан бардык спектрлер жүргүзүлгөн тажрыйбалар көргөзгөндөй бири-биринен өтө айырмаланат. Спектр 3кө бөлүнөт. Үзгүлтүксүз сызыктуу тилкелүү болуп жана энергиянын жыштыгына жараша да бөлүнөт. Сиздер көрүп тургандай, ар бир спектрдин өзүнүн түсү болот. Сызыктуу спектр кызытылып жаркырап туруучу газдар атомардык абалдарында нурдантуунун сызыктуу спектрлерин берет. Мындай спектрлер айрым түрдөгү спектрдик сызыктардан турат. Спектралдык сызыктар белгилүү интенсивдүүлүккө ээ болушуп, бири-биринен кара тилкелер аркылуу бөлүнүп турушат. Каралып жаткан химиялык элементтин өзүнчө бөлүнгөн атомдору ушул химиялык элементке гана тиешелүү болгон белгилүү спектрдик сызыктардын тобун нурдантат. Мисалы, натрийдин атомдорунун жаркыраган буусунун спектринен башка сызыктардын арасынан эки ачык сары сызыкты көрүүгө болот. Ал сары сызыктардын толкун узундуктары 5896 жана 5890 ангстромго барабар. Бир ангстром 10⁻10 даражасындагы метр болуп эсептелинет. Буу менен газдардын сызыктуу спектрлерин аларды чырактын жалына ысытуу жолу менен алууга болот. Ушундай эле жол менен кадимки шартта катуу абалдагы заттардан да сызыктуу спектрлерди ала алабыз. Ал үчүн катуу заттын майда бөлүгүн жалынга кармоо гана жетиштүү болот. Спектралдык сызыктардын көпчүлүк учурларда эмиссиондук сызыктар деп да атоого болот экен. Ар кандай заттардын сызыктуу спектрлерин талдап, изилдөө ар бир химиялык элемент башка элементтердин спектрлери менен дал келбей турган өзүнчө сызыктуу спектрди берүүнүн көргөзгөн. Ар бир химиялык элементке мүнөздүү болгон сызыктар спектрдин көзгө көрүнүүчү бөлүгүндө гана пайда болбостон, ошондой эле спектрдин инфракызыл жана ультракызыл көк бөлүктөрүндө да пайда болот. Ар бир ачылыштын аркасында тарых бар эмеспи? Анысы кандай биз тарыхка көз чаптыралык. Сызыктуу спектрлерди изилдөө эң алгач немис окумуштуулары Роберт Вильгельм Бунзен жана Густав Роберт Кирхоф тарабынан 1854-1859 жылдары жүргүзүлгөн. Спектр анализин негизин түзүшкөн. Жарыктын сызыктуу көп түрдүү түсүн спектр деген термин менен 1671-1672 жылдары англиялык физик астроном Исаак Ньютон тарабынан киргизилген. Призманын жардамы менен ак жарыкты биринчи жолу изилдеп, аны татаал түзүлүштө экендигин көргөзгөн. Спектрдик анализ жарыктын дисперсия кубулушуна негизделет. Эгерде ички ак жарык тобун 3 грандуу призманын каптал бетине түшүрсөк, анда жарык айнекти түрдүүчү сынатта жарык нурун түзүүчүлөр экранда түстүү тилкелерди берет. Ал тилкелер спектр деп аталат. Спектрдагы бардык түстөр ар дайым белгилүү бир тартипте жайгашат.
Сызыктуу спектрлер химиялык элементтердин молекула менен байланышпаган атомдордун нурдантуусунан пайда болот. Бул нурдануу атомдордун ичинен жүрүүчү процесстерге байланыштуу. Сызыктуу спектрлерди изилдөө кандай химиялык элементтердин атомдордун электрондук катмарларынын түзүлүшүн билүүгө мүмкүндүк берген. Тилкелүү спектр ортолору кара аралык менен бөлүнгөн бир катар ак жарык тилкелерден турат. Тилкелүү спектрлер молекулалардын нурдантуусунан пайда болот. Молекулардык спектрлердин тилкелери электромагниттик толкундардын инфракызыл, көзгө көрүнүүчү жана ультракызыл көк диапазонунан көрүнөт. Үзгүлтүксүз спектр ысытылган катуу нерселер жана жаркырап туруучу суюктуктар үзгүлтүксүз спектрлерди нурдантышат. Үзгүлтүксүз спектрлар жыштыктардын биринен бирине акырындык менен өтүп кетүүчү үзгүлтүксүз иреттүүлүгү болуп эсептелет. Үзгүлтүксүз спектрлердин мисалы катары энергиясы үзгүлтүксүз жайланышкан абсолюттук кара телонун нурдантуу спектрин алсак болот. Күндүн жаркырап турган бети фотосферадагы үзгүлтүксүз спектрди чыгарат. Экранда көрүп тургандай радугадагы үзгүлтүксүз спектрга мисал боло алат экен. Спектрди алыш үчүн спектроскоп жана спектрограф куралдары пайдаланылат. Спектроскоп менен спектр каралат, ал эми спектрограф менен анын сүрөтү тартылат. Спектр тартылып, алган сүрөт спектрограмма деп аталат. Бир канча секундалык тыныгуу танаписке чыксак, сүрөттү көрүп, ичиңиздерден санап 10 жолу санаңыздар. Анан кайра көзүбүздү ачабыз. Кийинки сүрөткө дагы карайбыз, көңүл бурабыз, 10 секундда санайбыз. Көзүбүздү жумуп ачтык санап. Сиздер байкасаңыздар керек, эгерде сүрөттөр кыймылдап жатса, анда сиздин көңүлүңүз кичине чарчаңкы, эгерде тынч турса, анда көңүлүңүз куунак турат. Спектрди байкагандай, спектр дайыма жарык кубулуштары менен абдан тыгыз байланышта. Ошондуктан жарык кубулуштарын дагы кененирээк окуп үйрөнөбүз. Курчап турган айлана чөйрөсүнө жарык чыгарууга жөндөмдүү болгон нерселер жарык булактары деп аталат. Жарык булактарына күн, шамчырак жана лампочка да кирет. Жарык берүүчү булактар экиге бөлүнөт: табигый жана жасалма болуп. Атом нур чыгара баштасын үчүн ага белгилүү энергиянын берилүүсү зарыл. Нурдануу менен атом алган энергиясын жоготот. Ошондуктан заттын үзгүлтүксүз нур чыгарып туруусу үчүн анын атомдоруна сырттан дайыма энергиянын берилип турушу керек. Нурдануу төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: жылуулук электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция болуп. Нурдануунун эң эле жөнөкөй жана көп учурай турган туру болуп жылуулук нурдануусу эсептелет. Нурдануунун жылуулук булагы күн, жарыктын жылуулук булагы дагы жалын болуп эсептелинет экен. Электрондордун кинетикалык энергиясынын бир бөлүгү атомдорду дүүлүктүрүүгө кетет. Дүүлүккөн атомдор энергияны жарык толкундары түрүндө беришет. Ушул себептен газдагы разряд кезинде жаркыроо пайда болот. Бул кубулуш электролюминесценция кубулушу. Жарнактагы жаркыраак түтүктөр жана түндүк жаркыроо буга мисал боло алат. Катуу нерселердин аларды электрондор менен бомбалаганда пайда болгон жарык чыгаруу катодолюминесценция. Телевизордун киноскопу жана компьютердин экраны буга мисал. Бир катар химиялык реакциялардын жүрүшүндө энергия бөлүнүп чыгат. Анын бир бөлүгү түздөн түз жарык энергиясына айланат. Бул кубулуш хеминолюминесценция. Ал эми сүрөттөгү жаратылыштан алынган хеминолюминесценциялар.
Нерсеге түшкөн жарыктын кандайдыр бир бөлүгү кайра чагылып, калган бөлүгү жутулат. Кээ бир нерселер түздөн түз ага түшкөн жарык нурунун таасири менен өзү жарык чыгара баштайт. Бул кубулуш фотолюминесценция болуп эсептелинет. Буга мисал балат оюнчуктары жана күндүзгү жарык берүүчү лампалар кирет. Тарыхка кайрадан көз чаптырсак, жарык кубулуштарын изилдөөчүлөрдүн алгачкыларынан Ньютон жана Гюйгенс эсептелет. Аларга чейин Пьер Гассенди жана Рене Декарт болгон. Исаак Ньютон жарыкты корпускуляrdык түрдө тарайт десе, Христиан Гюйгенс жарыкты толкундук түрдө тарайт деп айткан. Бирок Исаак Ньютондун аброю абдан чоң болгондуктан көпчүлүк окумуштуулар Исаак Ньютонду абдан колдошуп, анын теориясын туура деп табышкан. Кийинчерээк Христиан Гюйгенс менен Исаак Ньютондун теорияларын биргеликте карап, экөө тең туура деп эсептешкен. Сынуу жана чагылуу закону, дифракция, интерференция кубулуштары байкалса, жарык толкун түрдө тарайт экен. Жарыктын жутулушу фотоэффекттин кубулушу түрүндө байкалып калсак, анда жарык бөлүкчө түрүндө тарайт экен. Жарык агымынан ал түшүп жаткан бетке болгон катышы менен өлчөнүүчү чоңдук жарыктаныш деп аталат. Жарыктанышы E тамгасы менен белгиленип, бирдиги люкс. Жарык агымы F тамгасы менен белгиленип, бирдиги люмин. Ал эми жарык түшүүчү бет бул аянт, анын бирдиги квадрат метр. Жарыктын ылдамдыгы секундасына 300 000 километрди басып өтөт экен. Жарыктын корпускулалык толкундук жаратылышын немец окумуштуулары изилдеп тажрыйба жүргүзүшкөн. Планк Макс немис окумуштуусу 1901-жылы абсолюттук кара телонун спектри эгер нурдантуу үзгүлтүксүз эмес порция түрүндө чыгарылса жана жутулса түшүндүрүүгө мүмкүн экендигин көргөзгөн. Башкача айтканда кванттар түрүндө чыгарышат деген. Бул учурда ар бир порциянын Е энергиясы нурдануунун ню жыштыгына түз пропорциялаш. Е барабар H көбөйтүлгөн ню болот формуласы. Пропорциялаштык коэффициенти Планк турактуулугу деп аталат. H барабар 6,63 көбөйтүлгөн 10⁻34 даражасындагы джоуль секунда. Бул ачылышы үчүн Нобель сыйлыгына ээ болгон. Ал эми 1905-жылы немис окумуштуусу Альберт Эйнштейн жарык бөлүкчөлөрү фотон жөнүндө түшүнүк киргизүү менен фотоэффектинин закон ченемдүүлүгүн түшүндүргөн. Физика илимине зор салымы кошкондугу үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Фотондордун энергиясы аныкталгандан кийин Е барабар H ню массасы жана импульсу төмөнкү формулага барабар болот. Планк менен Эйнштейндин илимий иштери квант физикасынын өнүгүшүнүн башталышы болуп эсептелет. Бир кыйла изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жарыктын бүгүнкү күндөгү корпускулалык толкундук жаратылышы жөнүндөгү түшүнүктү алып келет. Жогорудагы формулалар нурдантуунун корпускулалык мүнөздөмөлөрү болгон толкундук касиетти мүнөздөчү термелүүнүн жыштыгы жана толкун узундугу менен байланышып турат. Мына ушундан жарыктын корпускулалык толкундук жаратылышын көрүүгө болот. Бир жагынан жарык толкундук касиетке ээ интерференция, дифракция, поляризация кубулуштарына. Экинчи жагынан жарык фотондордун агымы болуп эсептелет. Жыштык ню кичине болсо, жарыкта толкундук касиет көбүрөөк ролду ойнойт. Эгерде ню чоң болсо, жарыктын кванттык касиети үстөмдүк кылат. Бул байланыш жарыктын бир тектүү эмес чөйрөдө таралышында байкалат. Мисалы, жарык кичине жылчык аркылуу өтүп, экранда дифракциялык максимум жана минимумдардын байкалышы фотондордун зат менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасы болуп эсептелет.
Фотондордун пайда болуусу атомдордун, молекулалардын, иондордун жана атом ядросунун дүүлүккөн энергетикалык абалдарынан кичине энергия алуу абалдарга өтүүсүнө байланыштуу. Ошондой эле фотондор зарядталган бөлүкчөлөр ылдамданууга ээ болгондо же болбосо тормозулгондо айрым бөлүкчөлөр ажыраган кезде нурданышат. Заттар тарабынан жарыктын жутулуу процесси фотондордун өздөрүнүн бүткүл энергияларын заттын бөлүкчөлөрүнө берүүсүнө алып келет. Сабак соңуна жетип калгандыктан сабакты бышыктайлык. Сиздерге суроо узатайын. Спектрдин түстөрү менен дал келтиришиңиздер керек. Кийинки суроо: спектр канчага бөлүнөт? 3көбү, 5көбү, 2көбү, 4көбү? Күн желеси спектрдик кубулуш болуп эсептелеби? Кандай жооп болсо дагы себебин айтып түшүндүрөсүздөр. Сиздерди ар бир суроого туура жооп берет деп мен ишенем. Жарыктаныштын формуласын таап, ар бир чоңдукка мүнөздөй берүү менен бирдиктерин атап бериңиздер. Сүрөттөгү окумуштуулардын фамилиялары менен туура таап, сызыкча менен бириктиресиздер. Азаматсыздар. Сабакты жыйынтыктап жатып, мен сиздерге үй тапшырмага теманы толугу менен окуп, түшүнүп, менин өздүк баракчама кластер түзүп жибериңиздер. Бир туугандарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен аман эсен, сак саламатта калыңыздар.